Урматтуу Садыр Нуркожоевич, 2021-жылы сиз саясий эрктүүлүгүңүздү көрсөтүп, ушу ыйлап жаткан элдин маселесин чечкенсиз. Сизге чоң рахмат. Трансформация кылып бердиңиз. Бирок биз азыркы учурда эч кандай провокация кылбай элебиз. Биз болгону мыйзам чегинде Кыргыз Республикасынын жер кодексиндеги 15-статьянын негизинде ар бирөөбүз өзүбүздүн жерге болгон укугубузду эле коргоп жүрөбүз. Анткени анда жер ар бир адам өзүнүн жерин, үлүш жерин коргоого укуктуу деп жазылып турат. Ошондой эле биз бул саясат сиздин эч кандай башка бир саясатыңызга каршы чыкпай элебиз. Болгону гана 4 сотый жерибизди коргоп, ушу жерге күндө сандалып, сокулукка 7 айдан бери ушу сотто жүрөм да. Мисалы үчүн менчи сиздин чыгарып берген жер мунапысыңызды сотту коррупциялык схемалар, заблуждение кылып утуп алып атышат. Өздөрү чыгарып берген китепти өздөрү кайра каршы чыгып атышат. Бул деген кандай саясий эрки жок жер комиссиясы. Ошондуктан биздин талабыбыз, Садыр Нуркожоевич, ушул гектарщиктерди ушул 295-контурдун чектөөсүнөн чыгарып берүүңүздү суранабыз. Эгерде алар автоматтуу түрдө чыгып кетишсе, элдер бири-бирине минбей, эл ынтымактуу бири-бирине жардамдашып, ошол өз үлүш жерлерине ээ болуп кетишмек. Ошол себептен биз сизден суранарыбыз, өзүңүз келип 295-контурга келип, ошол жердеги мыйзамсыз иштердин баарын көзөмөлүңүзгө алып бериңиз. Анткени азыр президенттин алдында следственный орган түзүлдү. Албетте сиздер иш козгой албайсыздар, бирок көзөмөлгө алып берүүңүздү суранабыз. Анан дагы бир өтүнүчүбүз, бизде кызыл китеп үй курууга берилди. Улардын заключениясы менен гектарщиктердин укугу эбак эле токтолгон. Алар өзүнүн укуктарын пайдаланып дагы эле сотко чейин чуркап атышат. Бирок укугу токтолсо дагы эмне үчүн сотко жашыл китептерин, айыл чарба багытындагы китептерин көтөрүп жүрүшөт? Негизи жашыл китептен дагы жогорку соттун пленумунун негизинде жашыл китептен дагы кызыл мунапыстын китеби жогору турарын сиз жакшы билесиз. Жана ошол соттун пленумун сиз мыйзам өзү жогорку соттун пленумун көп юристтер чыгарышкан. Эми чечимдер туура эмес деп атат. Бул чечимдер туура түзүлгөн. Ошол сизден суранабыз, келип өзүңүз чечип бериңиз. Январь айында билип отурабыз, доверенность менен алып алып, астыбызда госакты бар экен. Эми гектарщиктерге алдандык, ал чындык. Негизи сатып атканда бизде госакты бар деп айткан эмес, эскертүү берген эмес. Госреестрге барганда гектарщиктен алдыңбы, гектарщик чечет деп бизге бүт баарыны гектарщикке алып барчу. Негизи ушул картанын туура эместигин билип, далилдеп, өлчөп, госреестр өз көзү менен далилдеп берип атат. Ошол эски картаны ордуна коюп берсеңиздер, сураныч. Ушу элдин көйгөйүн чечип бериңиздер. Эл сыздабасын, үй салып канча деген жарандар жашап атат. Үй салган адамдар кандай? Негизи тапкан акчасына жер алган, ак мээнет менен иштеп табышкан, басып алган эмес. Тапкан акчасына үй салды, квартиралап жашагандан чарчашкан. Ошонун негизинде ушул Востекеге келип, азыркы учурда светибиз жакшы эмес, светибиз жок, жолубуз жок. Ошол негизине карабастан биз ушул оор акыбалда жашап атабыз. Эми абалыбыз оор турса дагы бир башпанабыз болсун деп, болгон үйгө жашайлы деп ушул Востекеге келип отурабыз да. Негизи алданганыбызды билсек, ал жерге биз да барбайт болчубуз. Ушунун негизинде ушу картаны ордуна коюп, эски картаны коюп берсеңиздер, биздин көйгөйдү түп тамырынан текшерип, ушу жакшы тарабына чечип берсеңиздер деп суранабыз. Элди сыздатпаңыздар, сураныч. Ушу үй салып күйүп калганбыз. Ошону түрттүрүп салбасын. Эми бардыгы эле
ушул алданып калайын деп келген эмес Востекиге. Бул жерде канча деген жаран турат. Ушу коррупциянын негизинде бул жерде көптөгөн катачылыктар кеткен. Госреестрде, архитектурада, эми акимиатта да бар. Негизин биз ушул жерде алып барып арыз жазып аткан негизинде айтып койсо болмок да, госактыңар гана деп бизге госакты сураган эмес. Гектаршигиңер чечет деп баарын гектаршикке өткөзгөн. Эми биз сиздерден суранарыбыз туура чечип, саясий чечим кабыл алып, элди сыздатпаңыздар. Бул жерде канча деген көп балалуулар бар. Инвалидтер үй бүлөсүндө бар. Ошолор эми болгон акчасына үй салганда. Ошону туура чечим кабыл алып бериңиздер, суранабыз. Урматтуу Садам Нуркожоевич, сизден суранып кетет элек. Биз да ошол жерди билбей алып алдык. Биз фундамент куйганга чейин эч ким келген жок. 2025-жылы июль айында келип атат. Ошо ал дагы менин жанымда эле жашайт. Үй салгандар салып калды, салбагандар фундамент куюп калышты, фундамент куйбагандар пустой жер болуп калышты. Эми биздин акыбал эмне болот? Биздин балдар деген Россияга барышып, ошол жакта суукка тоңуп, ысыкка күйүп таап келген акчалар. Биз кайра андай жер сатып ала албайбыз. Бизди по факту отургузуп бериңиз, ошо отурган боюнча, баягы эски карта боюнча отургузуп бериңиз бизди. Азыркы жаңы карта болгондо үстүнө минип калып атат да, биз талаада калып атабыз ошондочу. Ошон үчүн бизди ордубузга отургузуп бериңиз. Бизде деген азыр эле Айдинай айтып кеткендей, астыңарда госакты бар десе, биз чуркамак эмеспиз. Ошол убакта алмак дагы эмеспиз. Кадастрдын балдары келип бизге ушул жерде деп гектаршигибиз көрсөтүп берген, нумерация берген. Ошол убакта госреестрдин балдары эмне иш кылышты? Эмне кылышты ошондо айтышса болмок да, бул жерде астыңарда башка киши бар деп айтса биз кетмекпиз да, ошондо эле фундаментте куйбастан кетмекпиз да. Анан фундамент куйгандан эми үй салайлы деп баргандан кийин талаш болуп атат. Биз сала албай азыр талалап жүрөбүз мынакей. Ошон үчүн биздин проблемабызды чечип бериңиздер. Мына биз барбаган жерибиз калган жок. Ак үйгө барабыз, ак үйдүн эшигинин алдынан түртүп кетирет мынакей, киргизбейт. Ушу эми бияка келебиз, губернаторго келебиз. Губернаторго келсек, мына кийинки жума дейт. Кийинки жума келсең, кийинки жума дейт. Анан келсең, дагы кийинки жума дейт. Биз каяка барарыбызды да билбей калдык. Талаада калдык. Чечип бериңиз, урматтуу Нуркожоевич. Доверенность алып, андан өзүм келинчегим оформить эткем, купли продажа кылып, кадастрдан каттоодон өткөнбүз. Ошону менен үй салалы 2 айдан кийин саласың деп бизге ошондой айткан да, ошо Үмөтов Нурбек. Анан 2 ай күттүк, 3 ай күттүк. Ал жерден үй салдырбады. Ошо менен жүрүп отуруп, 22-жылы президентибиздин жарлыгы менен баягы жерди айыл чарба багытынан үй салууга уруксат берилет деген жарлыгы менен арызыбызды жазганбыз 22-жылы. Ошону менен биз китебибизди алгычакты дагы карта жылышты деп бизди бөлөк жерге отургузуп койгон экен да. Башка жерге, башка номер менен. Башка номер менен отуруп көрсө ал жердин башка ээси бар экен, меникин эле кызыл китеби менен. Мен өзүмдүн юридический жерим болсо, өзүм кайтарып жүргөн жер эле экен да. Кийин ошону айтышты, ал жерге башка кишилерге да сатып ийиптир, доверенность менен. Ошо Үмөтов Нурбек. Азыр эми мен кызыл китебим бар болчу мурдук. Аны 22-жылы айыл чарба багытында китепти өткөргөнбүз. Ошо менен айыл өкмөтүнөн чечим чыкты, ушуга жер берилсин деп. Бирок азыр ушул күндө 23-жылдан баштап башка бир кишилер ошол жерде жашап жатышат. Бирок мен китебимди ала албайм, же үй сала албайм. Ошону менен отурам. Мен отурган жердики ээси башка киши бар экен да. Жогору жактан ушундай болуп туруп китептер чыгып 4 сотуктан болуп бөлүнүп кеткен. Ал китептерди көтөрүп алып биз өкмөткө чейин барып ызылдап жүрүп, бардык жер басып салып атканда дагы биз мыйзам сыйлап басып салып алган эмеспиз. Андан кийин 2018-жылы бардык жерлер трансформация болуп аткан учурда да биздин жерибиз трансформация болбой калган. Сүйлөп атканды тузуп турбайсыңарбы? Андан кийин биз 2018-жылы дагы биздики трансформацияга илинбей калгандан баштап биздин элибиз ак үйдүн алдында парламентте жалаң ушинтип жүрүп мыйзам жаздырдык. Мыйзам жаздырып
Биз 3-чү окуудан өтүп атканда азыр Садыр Нуркожоевич келген. Ошол күнү мен резиденцияга мен ошондо Садыр Нуркожоевичке да киргем. Көк жарлыктардан кирген. Общий 5 адам киргенбиз. Түзүлүш боюнча, Жок, ал кайсыл контурлар экенин билбейм. Алардан дагы мүчөлөрү кирген да. Бизден мен кирдим, анан Айбек деген бала кирген. Бизден экөө киргенбиз. Өкмөт мүчөсүнөн азыр унутуп атам. төрайым болуп шайланып келдиңиз. Мен эл шайлаган неме болуп, өкүл болуп кирдим ошол жерден. Анан Садыр Нуркожоев ошондо бизди кабыл алды. 3-чү окуудан бүгүн өтүп аттыр. Эжекелер ушул мыйзам кете берсин деди. Ошону менен мыйзам өттү. Андан кийин бизге калганына Садыр Нуркожоевич өзү жардамын берди. Барып биздин аянтыбыз ошол убакта почти пустой болчу. Бардыгын өзү ошол жерде да айткан. Мен өзүм убактым болуп калса өзүм барып көрүп кетем жерлериңерди деди. Бирок тилекке каршы өзү бара алган жок. Бирок бүт министрликтерди бардыгын жөнөткөн, бардыгын көрдү. Ошондон кийин биздин маселе чечилди. Салып баштадык. 2023 жылы эң акыркы неме кол коюлуп бүткөн. 20 жылы Садыр Нуркожоевич келгенден эле мыйзамга кол койду, элдин тагдырын чечти. Ал президентибизге да мен рахмат айтып кетейин. Бирок тилекке каршы 23 жылга келгенде биз эме болуп калды. Ногу арасында калган пустой жерлер берилбейт дегенде биздин жерибиз пустой болчу да. Эмне үчүн биздин жерлер берилбейт деп биз ошондо 2 адам эмеге кирдик. Айбек Жуншалиевке кирдик. Десек Айбек Жуншалиев айтты. Мунуга арасында 3 участок калып калса да бербейбиз деген немени уккандан кийин биз ызылдап элдер топтолуп кайра барганбыз неме өкмөт үйүнүнүн алдына. Барганыбызда кабыл алышып, андан кийин бизден өкүлдөрдөн 3 адамды киргизген. Ал Сокулга карайбы же Шарга карайбы? Кайсы эмне? Биздин жерлерибизди айтып атасыңар, Сокулга карайт. А эмнеге мэрияга кирип атасыз? Мэрияга кирген жокмун. Ал Айбек Жуншалиев анда мэрияда эмес болчу, ал өкмөттө болчу. Ошол жер маселесин чечкен неме ошол болчу. Андан бул кадастр бул немеде акимияттын өзүндө бул карта болот. Ушул картаны биз азыр бардыгыбыздын маселебиз ошол картаны жокко чыгаруу болот. Бүт чырдын маселенин баары 200 гектардын ичинде чырдын бар, ушундан башталат. Ушул боюнча башталып атат да. Неге дегенде бул деген жерди мурунку өздөрүнүн үлүш ээлеринин жерин жылдырабыз деп туруп конфигурациясын түздөйбүз деген шылтоо менен биринин үстүнө накладка кылып салган, жерди мындай кылып туруп биринин үстүнө кийгизип салганда бул деген кызыл китеп алгандар да соттошуп атат, кызыл китеп албагандар да даже ала албай атат. Ошондой маселе болуп атат бунун ичинде. Анан мисалы бул улардын заключениясы менен 2022 жыл бул жер трансформацияга кеткен. Трансформацияга кеткенде бул деген можедеги үлүш ээлеринин китептери жокко чыгат экен. Бул закон боюнча ошондой да. Жокко чыгыш керек экен. Булар келип жерин ошол өздөрүнүн отурган жерден деле бөлүп сатканга уруксат берип, уже элдерге кызыл китеп берген уруксат берген. Ошон үчүн бул законду да колдонбой жатат биринчиден. Экинчиден могу карта түзгөнгө эч кимдин акысы жок экен. Юридически бул деген карта түзүлгөндөн кийин жер үлүшүнүн ээлери 96-жылы 91ден баштап 96-жылга чейин берилген жердин үлүш ээлеринин картасын эч ким өзүнүн акысы жок экен. Карта дагы түзгөнгө эч кимдин акысы жок. Экинчи маселе бул трансформацияга кеткенден кийин дагы эч кимдин акысы жок экен түзгөнгө. Болду, алар көк китеби жокко чыккандан кийин болду, эч ким аны карта жерин конфигурациясын өзгөрткөнгө эч ким акысы жок. Сатыбалдиев Ермек Үсенович, мен да ошол ВОЗтон 2 участок алгам. Биз башында келгенде участок алганда могу китепти көргөзгөн да, магач лично мага могу китепти көрсөткөн, госактын копиясы бул. Бунун ичинде турат 540 жер, 610 метр, ширина 88 метр, 88 деп турат да. Ушуну көргөзгөн дагы бул жер али трансформация бөлүнө элек. 1 айдын ичинде бөлүнөт, китеп чыгат, колуңа китепти карматам деген. Каражо деп анан мен эмеге баргам, госрегистрге баргам. Мен ушул жерден жер алып атам. Жерин көргөзөйүн. Маалымат тактап, Мага тактап бергиле, жерди көргөзүп бергиле. Десем, Бектур деген бала бар жерде. Бектур айтты, "Сен кимден алдың?" деди. "Үмөтов Нурбектен алдым" дедим. "Үмөтов Нурбектен алдым" десем, "Анда сенин жериң Үмөтов Нурбек чечет" деди. "Мен чечпейм" деди. "Макул" дедим. Келдим да Үмөтовго келдим. Ушул жерге эмне кылайын? Баштай берейин, баштай бер деди. Королодум, суу чыгардым, анан документ чыкканча күтүп турайын дедим. Анан документ чыкпай эле кызыл китеп келди. 25-жылы январда кызыл китеп менен бирөө келди дагы.
Бул менин жерим деди. Бул менин жерим, жерди бошотуп кой деди. Карасам эме болуп атат. Анан госрегистрге барсам тигинин жери деп атат. Анан ошондон улам башталды анан. Мен ызы чуу башталды. Ошо 25-жылы январда билдим мен. Январда башталды. Ошондон баштап мен бул жака бул группага кошулуп, группага аралашып, анан изилдеп баштадык. Изилдеп баштаган кезде ар кандай сөздөр чыкты. Азыр бу жерде мисалы ар бир жерге 20-44төн отурсун деп губернатордун токтому бар деп атат. Ал боюнча деле барып эсептештик. Эсептештисек, ал жерде мисалы 271 контурда именно Үмөтовдун алган жеринде бу жерден берге чейин документальный 27-25 жер бар да. 27-25 жер бар. Ал жерди биз санап чыктык. 27-25 санап чыксак, өзгөрүү боюнча госрегистрге тактап бергиле десек, бизге карта корректировка болду деп туруп, мына могу жерге чейин киргизип көргөзүп атат. Бул дегени башка бир гектарчыктын үстүнө 20 метр киргизип коюп атат. Üst-üstüne. Гектарчыктын үстүнө 20 метр киргизип коюп атат. Бул кандай кирип атат деп биз уже ошондон баштап эсептешти баштадык. Санап келсек, бу жерде Жапаев деген киши бар. 705 жер менен. Эмне себеп Жапаевди бул жерден 20-44төн отургузганда жери жетпей калды деп туруп, бу жерден 10 участок берип атат. Неге ал участокты берип атасыңар десек, кел санап беребиз деди. Мен бардым. Санап беришти. Действительно жетпей калды. 705ке 144 отуруш керек эле. 144 эмес 134 отуруп калды. Анан ошон үчүн биз бияктан бердик деди. Макул деп чыгып кеттик айерден. Айерден чыктым да макул дедим. Действительно жетпей калды санасакчы. Анан чыктык. Чыккандан кийин кайра изилдеш баштадым. Неге мындай болуш керек? Бунуку Үмөтовдуку жетип туруп, плюс муну көрүп атасыңар да, бирөөнүн үстүнө отургузган пустой участок. Даже через могу жол, бу жерде дренаж бар. Дренаж и жол бар, Советский Союздагы кез. Алга Советский Союздагы жолго и лотокко, мисалы менин өлүш жерим болсо, лотоктун ордуна аренда төлө десе мен төлөбөйм да. Эч ким төлөбөйт аныч. Ошол жолду плюс лотокту аттап өтүп, плюс 1 гектарчтын үстүнө мингизип коюп атат. Анан бул неге минип атат берге десек, санап берип атат жана 20-44 боюнчачы. 20-44 боюнча санаганда ооба чыгып атат. 327 деп чыгып атат. Анан мага Бектур ошол жерде айтып атат. Билесиңби дейт, Үмөтов кээ бир жерлеринде 6 соттан отурат дейт. Ошол жерлерде эле 1 участокка жарым участок кетет ошол жерден дейт. Дегенде чакты. Жетти да магачы. Значит, Жапаевдыкы эмнеге жетпей калып атат. Анан барып Жапаевдыкын текшерип баштадым. Жапаевдин өзүндө отурган бир бала айтып атат. Бу жерде дагы дренаж бар да. ВОЗ 1 менен ВОЗ 2-нин ортосунда дренаж бар, 5 метрлик дренаж бар. Жапаевдин участогунда отурган бир бала айтып атат. Менин участогум 5 соток дейт. Бизде линия полный 5 соток деп атат. 6 соток деп атат. 6 соток. Жапаевда 20 участок бар да бир веткада. 20 участокта 6 соттан отурат экен Жапаев. 6 соттан. Бул дегени 10 лишний участок дегени. Жанагы бияка отургузган 10 лишний участок ошол жерде отурат өзү. Негизи. Болгону бу жерде картада 4 соттан кылып бардыгын бирдей кылып чийип койгон. Фактически 6 соток турат. 6 соток турат фактически. Картада бардыгын окшош кылып чийип койгон. Значит, бул жерде уже Жапаев бул жердеги 10 участокко отурбаш керек. Себеп бияктан 6 участок алып атат. 4 соток жерде 10 000 долларга сатсын, 6 соток жерде 15 000 долларга сатсын. Жапаевга эч кандай айырмасы жок. Акчасы чыгып атат. Плюс бул жердеги дренаж кана десем, Бектурга именно Бектурга суроо бердим. Дренаж кана, дренажды кимге бердиңер? Кайга кетти дренаж десем, Бектур айтат. Мен дейт, бул дейт айыл өкмөттүн жери дейт. Ага ВОЗ 1-дин адамдары отуруп алыптыр дейт. Биз эчтеке кыла албайбыз, аны айыл өкмөт чечет дейт. Документти ким чыгарып берет? Айыл өкмөт чыгарып берет, госрегистр чыгарып берет. Госрегистр чыгарып берет, естественно. Мен бул дренажды макул дедим. Унутайлы дедим, дренаж мейли кетсин, дренажды кызыгы жок. Даже аерде могу жерде 54 соток анклав жер бар. 54 соток. 54 соток анклавда ким отурат? Кимге бердиңер? Деген суроого жооп жок. Жооп жок. Азыркы убакка чейин жооп жок. Бул картаны биз кечегиде барып эсептеттик. Келгиле деп барып 1 жылдан бери чуркап жүрүп, именно бу жерде госак кызыл китептер деле бар да. Аларга интерес жок. Кызыл китеп госактыга вообще интерес жок. Себеп алар деле сатып алган. Алар ордунда отурат. Бу жерден 12-жылы китеп чыккан. 12-жылы китеп чыккан ошо кызыл китеп. Кызыл китеп чыкканда анда карта болгон эмес, геймплан болгон эмес. Просто 16 эмен эсептеп туруп, 16-20 Үмөт 16-20 эсептеп туруп 327 китеп бөлүнгөн. Бирок ошол эле учурда 327 китеп жол 12 метр болгон ошондо. Азыр аны 16-20-ны 327-ге бөлүп калькуляторго салсаң деле
жол 12 метр болуп чыгат. 12 метр болуш керек. Себеби мындай, 1 гектар жерде 10 000 квадрат жер бар. 10 000 квадрат бар. 10 000 квадрат. 10 000 квадратты, мисалы үчүн 16-20-ны 10 000 квадратка көбөйтөбүз. Көбөйтсөк 162 000 болот. 162 000 болот. Эми 4 сотук жер 400 квадрат болот. Жол 12 метр болгондо 6 метр bir участокка, 6 метр bir участокка. Например, мына могу жол мерден берге чейин 16 да, мына экөө тең. Жолду тең ортосуна бөлгөндө 6 метр бул участокка, 6 метр бул участокка болуш керек. Ошондо 6 метр 6-ны 16-га койсок 96 квадрат болот. Получается, bir участокка 496 квадраттан тийип атат. Эми 162-ни 496-га бөлсөк, 496-га бөлсөк 26.6 чыгат. 50-ден өйдө болсо 1 участок кошулат. Ошон үчүн 27 участок. 327 деп ошондо чыккан. Азыркы учурда жолдор 8 метр болуп атат. Бул дегени 4 метрге кыскарып атат деп атат. 4 метрге кыскарса, бул 6 метрден болгондо 2 метр бул участокка, 2 метр бул участокка кыскарып атат. Ошондо 2 16 32 болот. 32 квадрат болот. Ошондо бу жерде 496-дан 32-ни алсак, 496-дан 32-ни алып салабыз, эми бияка участокка өтүп кетет. Ошондо 464 квадрат калат. 162-ни 464 квадратка бөлсөк, 349 китеп чыгат. Разница 22 китеп. Бул эмнеге болгон? 2012-жылы жерлер арзан болгон. Ошон үчүн жолду 12 метр кылышкан. 12 метр кылышкан. Анан ошол боюнча китеп чыгып кеткен. 327. Мен азыр эсептеп берем. 327 китеп кантип чыгып атат. Анан 2018-2019-га келгенде жерлер көтөрүлдү. Жер көтөрүлгөндөн кийин акча да 22 участок канча акча болот? 22 участокты алыш үчүн булар жолду 8 метр кылып туруп, 22 участокты дагы саткан. Ооба, үстүнөн деле саткан. 22 участогу бар. 22 участогу. Себеби бардык гектар иштер кылган бунучу. Бардык жол 8 метр азыр. Азыр 198 гектар жер бар да. 198'ди 964-кө 496-га бөлсөң, 4267 ушундай участок чыгат. Примерно, мен азыр точно калькулятор салып эсептеп берем. Азыркы учурда 4060 участок эсептеп атат. Разница 200 участок болуп атат аерден. Жол 8 метр, 12 метр болгондун өзүндө. Биз ага деле претензия кылбадык. Биз мисалы Үмөтовдун өзүндө жүргөн үчүн, Үмөтовдун өзүнөн алган үчүн Үмөтовгө караштуу жерлерди айланасын гана текшердик да, айланасын гана сураштырдык. Ал боюнча дагы айтып берем. Ал боюнча 295-те дагы эмелер бар. Ал боюнча дагы айтып берем. Могу анан ошондо 22 участок ашча болуп атат. Бул 22 участок кызыл китеп госактыга да тиешеси жок. Эч кимдин жери эмес, мындай эч кандай документи жок да, пустой жер. Азыркы учурда ошол 22 участок госак кызыл китеп менен отургузабыз, юридически отургузабыз дегенден баштап 22 участок жоголуп кетип атат. Каяка сиңип кетип атат, неизвестно. Эми карта корректировка болду деп атат. Например, ВОЗ 1 дейлик, ВОЗ 2 дейлик. Госрегистрдин мурдакы начальнигинен барып сурасак 2 метрге корректировка болгон деди. Хорошо дедим. Андай дедим, мына 2 участок билип турат азыр, билигип. Допустим, мындай турсун. Корректировка болгондо мындай корректировка болот, туурабы? Же мындай корректировка болот. Ортодо ачылган жер кайга барат? Кимге жазылып атат? Кимге кетип атат? Ал жөнүндө вопрос жок. Жооп жок. Эми корректировка кандай болуп атат? Мына муногу эски боюнча. Могу карта эски боюнча. Мына эмнеде госрегистр өзү көргөзүп берип атат. Мына анклав жер. Мына анклав 54 соток жер деп. Официалдуу кол коюп берип атышат. Мына эмнеге подтверждение берип, өздөрү кол коюп берип атышат. Көргөзүп берип атат. Ушул боюнча мурда отурган. Ушул боюнча. Мына көрдүң, граница кайерге келип атат? Жолдун жээгине, лоток дренаждын жээгине келип атат. Бияка өткөн жок. Бул мурдагы отурган, эл ушул боюнча отурукташып калган. Карта корректировка болду дегенде деле карта корректировка болуп атат. Кагаз. Жер эмес. Кагаз корректировка болуп атат. Эми мына азыр корректировкадагы кес, Мына корректировкадагы кес. Мынерге кирип атат берге. Мынерде анклав кана. Жок анклав, ишес. Кимге жаздыңар анклавды? Кимге бердиңер анклавды деген суроого жооп жок. Дашыкпор жок. Бере албайт дагы. Предположение бар. Жанагы 54 участоктон 10 участок, 54 соттон 10 участок чыгат да. Жанагы Жапаев деген ошол жерде отурат деген предположение бар. Доказательство эмес. Просто предположение. Себеби биякта 6 соттон отурат да. 6 соттон отуруп туруп, анан 10 участок жетпей калып атат санап келгенде. Бу жерде Жапаев именно 10 участокто отурат. Бул күмөн да, точно эмес жок. Бирок госрегистрден жооп жок. Мына нерде? Мына айтып кол коюп берип атышат өздөрү полный.
Ак түзүп өлчөп бердик, жерине де буну деле кам кылып, чала кылып беришти. Анан эми мына узундук. Эмнерге чейин? Мына госактысы. Госактын ичинде мына эмнерде көргөзүп турат. 610 метрде. 608, 610 метр. Деп көргөзүп атат. Анан бу жерде дагы мына карта менен чыгып атат ошо 610. А мына карта менен 576 чыгып калып атат. 18 метр жок болуп атат. Анда рахмат байке. Анда аз келиңиздер. Азырчы именно булар 295 жөнүндө айтпайын. 295те дагы анын деле госактысы бар, эски. Бу сельхозназначение картасы бар. Ал мына кара, сельхозназначение китеби бар. А жерде ким Үрүмкан беле? Үрүмкан деген эже бар. Үрүмкан деген эженики мындай менен көргөзбөйм примерно. Мына 16-лыктар турат да. Мына 16-лыктан ылдыйга өтүп турат. Соц эмесиндечи сельхозназначение китебинде 16-лыктан ылдыйга өтүп турат. Азыркы корректировка болгон картада 16-лыктын үстүнө чыгып туруп, бул жака расширение болуп атат. Өйдөгө чыгып туруп, могу жолдун үстүнө чыгып, бул жака расширение болуп атат. Ошонун эсебинен бу жерде отурган, жашап аткан элдердин үстүнө отуруп калып атат. А бул жак беттен биз барып анда өлчөп көрдүк. Узундугу бул крайдан берге чейин канча метр сособек өзү сельхозназначение китеби боюнча канча метр? Ошончо метр чыгып атат, а бирок корректировка деп туруп, кайра бул жака киргизип атат. Ким эле киргизип атат? Аскар беле? Аны да киргизип коюп атат да. Мунаны ылдыйкы чачты. Жок кылып айга 1 гектарчы отуруп калып атат, 1 гектарчы. А бу жердеги гектарчы өзүнүн китеби боюнча отурбастан өйдө чыгып туруп, бул жака жылып калып атат да. Расширение болуп калып атат. Ал Кайчыбековдун юридический китебинде өзүнүн юридический китебинде узуну 568, туурасы 66 да. Ошону деген булар корректировка деп туруп, узунун 356 кылып туруп, туурасын 106 кылып салып атат да. Ана. Көрдүң? Өзү китебинде узун боюнча туруш керек. Узун боюнча туруш керек болчу да. Корректировка андай болбойт. Корректировка түздөлөт. Кыркып туруп жанына кошуп койбойт. Ошо Үрүмканды ордоп койсо эле. Ал жерде мындай макина, ал жерде мындай макинасы болгон экен. Жана Азимова деген жидеби эже. Жидеби эже жерин саткан эмес экен да. Жерин бөлүп саткан эмес экен. Анын ошол пустой участканы алыш максатында аны 1 гектарга бери жылдырганда, аны Аскарованы бери жылдырып туруп, Дүйшөн уулу Аскарды. Аны Үрүмкан жерине отургузуп, Үрүмкандыкын жер ылдый жака алып келип туруп, жерге чүрүп туруп, ылдый жолдун астына чүрүп туруп, Кыштообаевдин үйүнө үстүнө чаптап салган да. Анан Кыштообаев нары жылганда ар жерде титардын жери жок болуп кетти. Көрдүң кандай макинасы болуп атат бери. Биздин бир эле суранарыбыз, азыр губернаторго келдик, акимиятка барып Заманкемден сурандык, бизге могу карта менен отургузгула, корректировканы жокко чыгаргыла дедик. Десек, аны комиссия бекиткенден кийин биз жокко чыгара албайбыз, ошо карта менен гана иштейбиз деп атат да. Бул дегени танкага сүдүрөп эле кетип атканы да булчу. Буну жокко чыгара албайбыз деп атат. Эми биз ошону азыр губернаторго мен ушинтип эле айтам. Аким башы кетип эле башка аким келсин. Мына акимдин өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бул эми мындай элементарный караганда мунуу менен биякта Жанат, Бектур баары ичип же ошо Айлыкмөтө Залкар бар. эме Залкар, ошонун баары замешанный. Мына мен ошентип эле айтамын. Антип айтпаңыздар, кетсин дебеңиздер. Бүтүрүп берип анан кетсин. Ошонун баары камап, ошону тергешсин. Алар кетсе иш дагы эле ошо болот. Бүтүрүп берип анан кетсин. Ошо жооп берсин, башы менен жооп берсин. Могу экөө боюнча деле булар өздөрү мойнуна алып кол коюп берип атат. Биз суранарыбыз ушул карта, могу 24-жылга чейин эл отуруп ташып калган карта. Могучу, шу менен отургузуп берсин. Бул менен отурса, а жерде жер бүтпөйт, кыргын болот. Анан жанагы госакты менен доверенностьтар ошондо талашып, ошондо мушташ болот. А эгер могу менен отургуза турган болсо, почти что чечилет. Ооба, Үмөтов алдап үстүнө саткан. Эми алдап саткан дегенде кандай саткан? Ал деле анын өзүнүн айтымы боюнча гектарчтер 2ден участок берет, жолдорду салдыр. Biz sağa 2'de участок беребиз деген экен. Ал боюнча эми гектарчтер бербейбиз деп атат. Жолду Үмөтов салбаган деп атат. Мойнуна койбой албай атат. Мейли эгер андай боло турган болсо, ашыкча адамдар калган Үмөтов менен чечишип алат өзүчү. Үстүнө саткандар чечип алат. Болгону мына жердеги 22 участок болсо, 271 контрда Үмөтов адамдарынан 22 адамдын жери чечилет. Бул анык так доказуемо өздөрү көргөзүп, кол коюп берип атат. Бизге ушун менен отургузуп берсин. Шуну менен болду. Биз мисалы үчүн госактын жерине салган госак келип атат, азыр талаш болуп атат, сот болуп атат. Ошондо могу менен отургуза турган болсо, бир канча соттор токтойт. Антпесе боло берет бул ыз үчүн.
Өз үчүн токтотуп турган жол ушул. Бул карта 2024-жылы түзүлгөндө азыркы зам аким соттолуп атпайбы, коррупция менен соттолуп аткан Садыков Расулбектин убагында түзүлгөн да бул картачы. Бул жерде чоң кызыкчылык бар. Анткени бул үстүнөн бир чоң кишилер, атайын влиятельный кишилер басып турган, булар картаны жасаган. Бул жерге картаны деле корректировка кылып, анан бирөөнүн үстүнө бир кереги жок болчу. Бунун үстүнөн бирөө атайын баскан. Буну Расул жасаган, Расулдун убагында зам аким. Булар ошол коррупцияны зам акимди камады, бирок ошол коррупциянын система түзүлүп калган система менен кайра иш алып барып баратат да. Болду, ошол эле айланма ошол эле болот. Биз ошол коррупциянын системаны түйүнөн жок кылып туруп, кайра өзүбүздүн мурунку ордусуна алып келип бериш деген биздин талабыбыз болуп атат да. Башка талап жок бу жерде. Эми жанагы мен камерага калькулятордо эсептеп берейинби же кандай? Келиңиздер, калганды ирип сүйлөшөлү. Анан азыр айтып коеюнбу? Эми сот жүрүп атат, анан ушул карта формальный жасалган карта менен ушул гектарщиктер соттон утуп алып атышат. Ушул карта менен, коррупционный карта менен сотторду адаштырып атышат да. Могу картаны алып барып көрсөтүп, мамлекеттик администрациянын юристтери, ошондой эле жана госрегистрдин юристтери сотко бизди берип атат. Биз кызыл китеп алсак, өздөрү жасап берген китепке өздөрү каршы чыгып атат. Биз муну базардан сатып алган жокпуз да, же Ош базарынан сатып алган китеп эмес да, өздөрү жер комиссиясы жасап берип атат бизгечи. Анан өздөрү барып сотко кайра айтып атышат да. Буну биз жасаганбыз, бирок туура эмес жасап алыптырбыз. Биз могу карта менен жасап берсек болмок деп мыйзамсыз картаны көрсөтүп соттон утуп алып атышат да. Ошондо биз сатып алган добросовестно өзүбүздүн ак эмгегибизге сатып алган жерлерибизден соттун чечими менен жокко чыгып атат. Аны сот жасаган жок да, соттун күнөөсү жок бул жердечи. Ошол госоргандар жасап бергендиги үчүн, анан ошо госоргандар барып кайра мону менен фиктивный карта менен далилдеп берген үчүн тиги соттор адашып атышат да. Бул мыйзамды адаштырып атышат да. А негизи мыйзам боюнча госакты деген атайын бекитилген печаты менен болуш керек. Бул картадагы печаты менен болуш керек. Бул жерде эч кандай печат жок, көрдүңөрбү? Булар гектарщиктердин эле түзүлгөн, между собой түзүлгөн эле картасы. Бул деген башка айтканда черновик. Бул госрегистрдан, акимияттан, жер комиссиясы бизге берип атат. Биз ушун менен иштеп атабыз деп, көчүрмөнү. Бирок бул карта менен иштегени жана Расул Садыков деген мурунку райондук администрациясынын жер комиссиясы азыр сотто иши, кылмыш иши козголуп, ошол Расулдун эле ишин азыркы жер комиссиясы улантып бараткандыгы үчүн элдер кыйналып атат да. Мыйзамдан буруп кетип атышат. Башка ходторго буруп кетип атат дагы. Соттор дагы, юристтер дагы өздөрү таң калып атат. Кызыл китебиңер турса, эмне себептен силер печаты жок эле мондай гектарщиктер түзүп берген формальный карта менен мыйзамды бурмалап атасыңар деп. Бул жерде жер мунапысын жокко чыгарып атышат. Башкача айтканда, жарлыкты, жер мунапысы боюнча жарлыкты жокко чыгарып атат. Жер мунапысы боюнча жарлыктын 2 пунктунда жазылып турган гектарщиктердин баары прекращение кылып, ошол 295-контурдан чыгып кеткиле деп атат. Садыр Нуркожоевич туп-туура жарлык чыгарган. Эми азыркы учурда Садыр Нуркожоевичти дагы ошо заблуждение кылганы баратышат да. Биз мына могу карта менен иштеп атабыз депчи. Сотторду да заблуждение кылып атат. Ишса мыйзам чегинен башка бир нукка буруп кетип баратышат да. Коррупциялык багыт менен буруп баратышат. Мен толук далилдеп бере алам. Анткени кандай гана ген план же болбосо карта түзүлбөсүн, ал деген сөзсүз түрдө печаты менен райондук жанагы айылдык кеңештин депутаттарынын сессиясында бекитилет. А булар болсо черновик менен иш алып барып атышат. Бул жерде жүрөт деген туура эмес. Биздин да ишибиз бар, биздин да бала чака бар. Темселелер көчөдө жүрүп эмне Бизди босаттылар, биздин да жумуш бар. Чакырган эмес. Бирок бүгүн жазылганбыз. Элди кабыл Чакырган эмеспиз сиздер. Бизди босаттылар чакырган эмес. Анан кийин приемный день да бүгүнчү. Бүгүн приемный день губернатордун туурабы? Приемный день болгондон кийин элди кабыл алыш керек. Андай вызовка кетип калган ал туура эмес да. Ушунча элди. Жазылып атат. Биринчи келгенде кийинки жумага деген да. Губернатор. Анан макулдап кетип калдык. Биз көгөбүз чечсин деп. Кызыл китептерибизди, токтомдорубузду жокко чыгарып атат деп. Жардам берсин деп президент деп.
Урматтуу президент, биздин көкөйүбүз 15 жылдан бери чечилбей келатат. Мына алганыбыз госакт. Аны трансформация кылып, сиздин мунапысыңыз менен кызыл китеп алганбыз. Трансформация кылып по строительству. Мына биз ошо алгандан бери карталары жылышып, бу гектарщиктер тойбой койду. Биз 4 соты жерибизге ээ боло албай калдык. Мына 2 жылдан бери биздин мунапысыбызды, силердин чыгарган мунапысыңызды жокко чыгарып атат. Мына жогорку сотко чейин жетип атабыз. Тияка баргыла дейт, бияка баргыла, сот чечет дейт. Сот берген эмес да бул кызыл китепти. Биздин көкөйүбүздү эч ким чечпей атат. Сизден суранам. Биздин көкөйүбүздү чечип бериңиз. ВОЗду экини. Анда башка эчтеке айта албайм. Ушунун баары ушакта жүрөбүз. 15 жылдан бери проблемабыз чечилбей атат. Биз ВОЗ 2 жаңы конушунун тургундары. 1 жылдан бери талаш тартыш. Мен өзүмкүн айтайын, 1 жылдан бери ошо жүрөбүз. Бул жерде жер баягы эле сиздин мунапысыңызга байланышкан талаш болуп жатат. Азыркы убакта биздин гектарщик Үмөтов Нурбек деген гектарщиктан алган жерибизден көз көрүнө эле билдирип туруп эле госрегистр, архитектура, акимият жана комиссия 22 гектар жерин менчиктештирип өздөрүнө алып коюп, бөлөк 22 участокты бөлөк жака берип коюп атат. Ошонун эсебинен могу жерде 22 киши жери жок, тамы жок калып калып атабыз. Урматтуу Садыр Нурбашевич, бул жерге сиз өзүңүз катышып, териштирип контролго албасаңыз, башалама, баягы коррупция, мафия деген ушул жерде болуп атат. Эч ким бул карапайым элдин үнүн уга турган түрү жок. Биз сизге 7 жолу барып кире албай келдик. Белек Илишбекович, биз деген бул жерлерди сатып алганыбызга 12-14 жыл болуп калды. 14 жылдар эле алганбыз. Эми алып, ошондон бери ушу жерге жайгашып, үй салып, алдыбыз уже жашап, үй салып уже тургузуп келатабыз да. Анан бизде деген 2025-24 жылдардан баштап накладка кылып, картабызды жылыштырып салышыптыр да. Но ошол кезде эмнеге жылыштырып атасыңар десек, конфигурацияны тууралап атабыз деп айтышканда бизгечи. Анан азыр карасак, ал конфигурация менен бизди деген жылышканыбызды 2 гектардан жылдырып салыптыр да. Мисалы үчүн биздин үстүбүзгө Аземова деген гектарщикти үстүбүзгө накладка кылып отургузуп салышты да. Бирок ал Аземовалар болсо, бул отурукташып калган эл экен, анын үстүнө отурбаймын деп атат. Биздин өзүбүздүн эле жерибизди бергиле деп атат да. Анан талаш маселе ошол картанын жылышынан болуп атат. Бул элдин бардыгы эле ызылдаганын, ызы чунун бардыгы ошо картанын жылышканынан келип чыгып атат да. Бул картаны жылыштырганга чейин нормально отурукташып, нормально эле үйлөрүн салып, бардыгы жайгашып келе жатышкан, ызы чуусу жок эле бардыгы бүтүрүп келе жатышкан. Кызыл китеп чыгарчысын кызыл китептерин чыгарышкан. Например, биздин эле көчөдөн бир 10 чактысы уже кызыл китептери бар. Ошол кызыл китептери бар кишилердин үстүнө эле накладка кылып, картаны жылыштырып салып атышат. Ызы чунун бардыгы ошондон башталды. Мисалы үчүн далилдей кетсек, биздин картада колхозный карта болгон илгеркичи. Ошол колхозный картада деген так 295 контур менен 271 контурдун ортосунан лоток кеткен, суу өтчү жерлер кеткен. Ошол азыркы кезге чейин турат. Ошол, например, точка опора болуп, экөөнү бөлүп турат да, 2 контур. Ошондон эсептеп келгенде биз азыр ордубузда эле отурабыз. Жер үлүштүн ээлери дагы өздөрүнүн жерин билип эле өздөрүнүн жерин сатышкан. Ар кимиси өздөрүнүн жеринде эле отурган. Анан кандайдыр бир себептен ошол эле контурдун ичиндегилерди ары жылдырып, бери жылдырып атып эле карталарды деген кагаз түрүндө жылдырыптыр дагы, анан ээлерин бири-биринин үстүнө отургузуп коюшту. Ошондон башталып атат. Ошол картаны эл кандай жайгашкан болсо, ошол эле ордуна келтирип бериңиздер. Жайгашкан жерине. Мурунку карта үлүш ээлери кайсы жерден саткан болсо, кайсы жерге жайгашкан болсо, ошол жерге эле отургузуп бериңиздер. Ошол биринчи карта менен эле отургузган, ошол карта кайдан
мынакей. Юридический деле емес, күчкө эмес. Мисалы үчүн мурунку мына зам аким, сиздин зам акимиңиз ошол өзү деле айтып атат, мурун кийинки отурулуп аткан картанын юридический күчү жок кой, ал деген кийин накладка кылгандагы карта экен да, накладка болуп калган карта экен.